таштардын барын тасалап, жанагы жумгалга кеткен чоң тастар, Гүлнасыр апам айтчу, чоң таш түшүп калыптыр дейт тетигинен, кулап. Анан кулап түшүп калганда баягы элдин баары эми бул ташты кантип эметебиз? Аңгыча атчан ошол жолду карайын деп атам келаткан экен, атты минип анан келе жатканда баягы аттыдан түшүп, тияктагы эменин тоонун баарына атын байлап, баягы ташты кадимкидей момундай кылып жылдырып баргандан кийин баягы эмеге кашатка түртүп ийди дейт. Ошондо таң калдык дейт, баарыбыз отуруп, баарыбыз таң калып эс уусу карачы кайран гана киши. Ушундай сонун күчтүү киши эле. Жалаң эле күчтүүлүгү эмес, атамдын эмгеги күчтүү. Эл баатыры болсо болмок. Жерди го, жерди тасалап. Элге канча жардам берип, жанагы жардылардын баарына мал таратып, элди да бакчу экен да. Мен атамдын, Кожомпул атамдын эмгеги зор. Жол тасалаган эмес, элди дагы жакшы башкара билген киши болгон бул. Акылдуу киши болгон, эстүү киши болгон. Анан мен эми ойлоно берем, бул киши ошо баарын билген, билими бар болуш керек. Окуган болуш керек деп. Тубаса балким, Мүмкүн тубасадыр деп. Эми ошондо көрбөдүм, азыр окумуштуулар ошону кыла албаган иштерди кылганда. Тетигине килейген таштардын баарын чегип, килейген таштап келип тегирменге чектирип койдур. Бул атам өзү абдан жакшы. Анан ал эле дейсиңби, бир кайсы бирөөнүн саранбайдымбы, бирөөнүн төөсү саска тыгылып калыптыр, жоо жүрөк. Эч ким чыгара албай анан кийин. Муну Кожомкул эле чыгарбаса, эч ким чыгара албайт деп. Анан ошондо ошо жактан бир чабарманды айылгап келип, ошондо атам башкарма экен. Ал тияктан элге жумуш иштеп, жаңы эле түштү да үйүнө. Кожеке тиякта баланчанын төөсү тиги саска, эменин сасы жаман, жоо жүрөктө бир чоң сас бар. Анан ошо жерге отто ошо жерге эметип калыптыр. Ошондо ошо төөнү эми мен ойлойм да, өзү кошо чөгүп кетпей кантип чыкты деп. Укмуш сас, булкылдаган сас мен көргөм. Анан ошо төөнү монтип куйругунан тартып төлөөнөн эле эметип сырткы ыргытып ийт. Шундугун урагы мына ушунчалык балбан болгон. Эжеке, сиз эми чоң атаңызды көрүп калгансыз да. Мен эле анда келбети ушул сүрөт окшошобу? Жакшы эле тартып турбу, кандай экен? Жакшы эле тартып тур, ушул окшошу. Окшошобу? Кичине могу муруту сейрек болуп калыптыр. Муруту капкара болчу, тетиги сыяктуу капкара. Сейрегирээк, муруту капкара. Анан бул ери мен сакалын карасын көрдүм беле. Чокчок сакал, чокчок. Чокчок сакалы сыйда. Анан мунун сакалы капкара эле. Мен көргөндө. Бирок окшош. Эми бул жаш кезиндеги, жашыраак кезиндеги сүрөтү да. Жаш кезинде сакал ак бурмак беле. Жок, эми бул капкара чач жөн эле агартып койчу. Эми бул сүрөт да, көркөм сүрөт. Капкара, муруту капкара болчу. Мындай капкара мен көргөндө. Көздөрү туура эле ушундай, көзү жакшынакай, көзү бакырак. Көргөнүңүздү айтып койсоңуз эжеке, биринчи жолу көргөнүңүздү. Биринчи жолу көргөндө мен Кожомкул экенин деле билбейм да. Анан эшиктен эле бир төөдөй неме келесе эле мен эшим чыгып эле мынтип эле тети бурчукка барып анан отурдум да, бурчукка отуруп эле минтип отурам да, жүрүктүм. Анан мени бапын дечи, чоң атам. Анан тиги эмет, баса биринчи келип ошондо корктум мен. Минтип бул ким, каяктагы куш я десе, айланайын ишенесиңби, колунун чоңдугу жаман. Эки колго бармагы бул кулагымды минтип эмеси бул сөөмөбү, бияк кулагым эметип калды. Таң калам, ошондо колу чоң экен да. Ошондо андан эсим чыгып качып баратпаймынбы? Тим эле чоң айланайын. Бирок башыңыздан сылап атат да. Ооба, сылаган да. Ошондо могу бармагы бул кулагыма, бул эмеси чыпалагы бул кулагыма башыман сылап. Бул кайсы куштун балапаны я деп атат. Анда атам кебелбей. Баягы экөөбүз эмеге барбадык беле, ошондо жанагы куштун балапаны. Ошондо көтөрүп келгем деп эле ушинтип тамашалашып атат да. Эми аябай тамашалашкан кишилер болчу.
ошондо көрүп алып жүрөгүм түшүп тияка эметен анан коркуп баягы мен ал эмесинен корккон жокмун, чоңдугунан корктум да. Дөөдөй болуп турса, Мындай тим эле атам мындай отурат, а деле боюсун киши, бирок биягы мындай эмес да, эми мындай чоң далдайган, анан мындай анда ошондо мындай агышыраак ушундай чепкени бар болчу. Анан кара тебетей мындай эмес, мындай бийигирээктей көрдүм эле. Бул эскисин жок бул балдарыныкы эле. Бул өзүнүкү мындай эмес. бийик болчу. Бийик тетиң бирок кара тебетей болчу. Бүгүндүкү эле. Чоң атамдыкы Муктар. Чоң атаң мындай ичке кийген эмес, мындай Эми бул эме жукарды да эжеке, бул качанкы тебетей. анан ошентип ушундай, бирок жаңы кийген, билбейм, мага бүт эле жаңыдай көрүндү. Аты да жаңыдай көрүндү. Чоң капкара экен. Ооба. Анысы да башкача капкара. Анан ала туяк болчу. Тегинен яка ала туяк кара экен. Мындай кашкасы бар. Алдына отурдум деп аткансыз, Кожомку атабыз. Анан жок, аны өзү эметип сүйрөп отургузду. Мен коркуп жүрөм. Бул кимдин кушу я? Мен неме куштун балапаны, келе кой деп ошентип эркелетип атпайбы. Эсим чыгып атат, ыйлап алгам, катуу ыйлаган жокмун. Коркпо, жанагы Кожомкул атаң ушул мен айтып атканда, атам ошо атып атпайбы. Мына ошондой жакшы кишилер, ошондойн көргөн жокмун. Анан баягы Кожомкул өлдү деп атам ыйлап кетип атканда, ошондо ойлондум. Баягы астында турган атам өлгөн турбайбы деп. Анан атам ыйласа деле мен деле кошо ыйлап жүрөм. Анан көрсө ошондо 6-га чыгып калгам. 55-жыл болчу. Ошол жылы өлдү атам. Эмнеге эрте өлүп калды билбейм. Оорусу барбы же кандай? Жана жер сабаган дагы жолу айтып койсоңуз, эжеке. Таштарын көргөндө жер саба берсе. Таштарды ал экөөбүз эмеге кетип баратканбыз, өйдө жака. Анан бир чоң таш жатыптыр, чаар. Эле ушундай. Өзү 4 чарчы сыяктуу эмете жерде жатыптыр. Анан ошону жылдырып, ошентип билеген чоң неме, тетигинен чоңго. Анан ошону жылдырып көтөргөн го. Анан баягы аттан түштү, эмнеге түшүп атат дедим. Камчысын колуна алып алып эле. Могу ташты дагы Кожомкул көтөргөн. Сен жердеги тоёсуңбу сен? О жер качан тоёсуң сен деп ыйлап атат. Анан ошентип эле. Болду эжеке, ыйлаган сиздиби? Анан ошо жер 72-жылы өлдү кийин эле. Айылга келгенден кийин. Анан кырын жакшы көрчү го, билбейм. Таш тургулу. Таңгыр. Болбосо кийин ошо атам экөө тең түшө эле болсо керек. Эрте эле өлүп калыптыр да. Кожомкул атам. 67 жашында. Атам кийин өлдү. Рахмат апа, бар болуңуз. Бутум.